Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрөрман Профсоюз KG YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, баарыңыздардын кушак күнүңүздөр менен. Бүгүн 15 декабрь 2022 жыл. Туугандар, биз кайра эле өзүңүздөр билгендей Парижге келип калдык. Хавал автоунаасынын салонуна келдик. Бүгүн биз дагы 12 бир тууганыбызды кубантып отурган кезибиз. Бүгүн 12 Хавал F7 автоунаасын алып чыгып атабыз. Биз менен бирге болуп, көңүл экранынан алыстабай, лайктан басып, комментарийлерден жазып, сиздин оюңуз кандай болмок жазып, биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз эми машиналарды кандай жолдор менен алып чыктык, кайсыл условиялар менен берип атабыз, кеңири айтып бермекчимин. Бизден экрандан алыстабаңыздар. Кеттик. Достор, силер баарыңар тең мага чалып, кисартты кандай кылып бересиңер, кисарттан жардам бергилечи деп аябагандай суранасыңар. Мен сиздер үчүн атайын ар бир кисарт жасаган мекендештер менен баарлашып чыгып, мен ишеничтүү адамды таптым. Мен бул жерге номер калтырам, ошол номер менен байланышып, кисарт маселесин чечсеңиздер болот. Кисарттын гарантиясына мен кепилдик берем, андыктан эч тартынбастан ушул көрсөтүлгөн номер менен байланышыңыздар, сиздерге кисартыңыздарды бир күндүн ичинде без иненен, без снилс жасап берүүгө даяр. Андыктан кайрылыңыздар. Урматтуу достор, сиздер баарыңыздар бизге телефон чалып кайрылып келесиздер регистрация маселеси боюнча. Биз Профсоюз KG командасы регистрация жасабайбыз. Биз болгону сиздерге официалдуу түрдө трудовой договор жасап берүүгө даярбыз. Биздин өзүбүздүн фирмага жумушка алууга, сиздер барып регистрацияңыздарды узартып алууга, квартирага коюп алууга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Андыктан көрсөтүлгөн номер менен байланышыңыздар, сиздерге трудовой договор керек болсо, 100% кепилдиги менен жасап бере алабыз. Урматтуу достор, мына биз азыр Хавал автосалонунун ичинде турабыз. Бул жакта биздин водительдерибиз келген. Ушул байкелер, ушул мырзалар буюрса алып атат автомобилдерди. Бул жерде баары чогулган жок, бирок байкелерибизде бир кандайдыр суроолор болуп атат. Байке, ассаламу алейкум. Молодцы. Суроолор болуп атат да, могучу кыска суроолор, баягы көбүнчө эле деги эле эмне суроолор бар болсо азыр прямой эфирде эмеспиз, бирок суроолор берсеңер жооп берип, кийинки бизден дагы автомобиль ала тургандарга кайра алар бизге чалбастан ушул эле суроолор болуп жооп берип калса жакшы болот деген ойдомун. Кимиңерде суроо болсо берсеңер, кожоназар жооп берсин. Өз негизи суроолор деле баары чечилип бүттү. Качандан бери видеоңузду көрүп атабыз. Эми силерге бир аз сыйлык эле калды. Ушунча кыргыздын жигиттерин, кыргыз азаматтар бир темир тулпарлуу кылып атасыңар да. Көбүнө жардам айтып атат. Рахмат, ишиңер илгери болсун. Ар дайым ушу элдин керегин жадаган жигиттерден болуп жүрө бергиле. Калганыңарга дагы ак жол, тулпалардын астына шамал өтө берсин. Кудайым ушу жолуңарды түздөсүн, баягы страховка, баягы ОСАГО, ПОСАГОлар жөнүндө бүт документация жөнүндө кичине айтып кетсең, ошону дагы түшүндүрөм эмелер да. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Азыр страховкалар боюнча бул машиналар жаңы чыгып атат. Соответственно, бул жерде первоначальный взностору болгон, и каска ОСАГО болот. Каскасы угон тоталдан болот, и ОСАГО обычный под такси болот. Вот. Биздин клиенттерибиз, биздин паркта иштеген, бизден лизингке алган туугандарыбыз ДТП болсо бизге звонок кылышат, айтышат, все, биз ДТП болдук деп. Ал жерден эми биринчи очередь сурайбыз, кандай болдуңар, жакшысыңарбы, жамансыңарбы, эми чо там да, если серьезный болсо, скорыйду чакырганга сразу. Если баары тирик, жакшы, просто машина андай болду, мындай болду десе, соответственно, хорошо, макул. Юристтерге беребиз, юристтер өздөрү звонок кылат водительге, же болбосо бош болсо, жакында болсо өздөрү жетип келишет. Ошол жерде оформленияларга жардам беришет. Дальше юристтер полностью өздөрү сотторго барып, там осмотрларга алып барып, эксперттер менен сүйлөшүп, полный страховой выплаталарын чыгарып беришет. Бул нерсе для чего это так сделано? Для того, чтобы эми биз баарыбыз эле иштеп атабыз да, өзүңүздөр билесиздер, тем более азыр декабрда жумуш, ноябрь, декабрь жакшы болот. Допустим, просто машина ДТПден кийин, во-первых, ДТП болду, уже проблема. Как минимум 5-6 саат өтөт, пока ГАИ келет, пока оформление болот. Ал убакта акча тапсак болот да, по идее, иштеп турабы. Вот, это биринчиси. Экинчиси, азыр биздин клиенттер, водительдерибиз ДТПден кийин өздөрү жүгүрүшүп, ГАИге барышып, там страховойго или не дай бог сотто судиться этип жүрүшкөн болсо, качан иштейт адам, туурабы? Соответственно, иштебесе лизинговый платежун ай сайын төлөшүбүз керек.
бул жерде биз азыр банк менен сиздердин ортоңуздарда, лизинговый компания менен ортоңуздарда поручитель болуп берип атабыз. Биздикини билесиздер, бар жок официальный через банк, через лизинговый, мындай максимально прозрачно эле болот. Соответственно, анын жакшы жагысы то, что все законно, все юридически правильно, жаман жагысы жанагындай ДТП или ооруп калып, там какой-то ситуация болсо, биздин күчүбүз жетпей калса жардам бергенге ошол убакытта штрафной санкциялар деген болот, там пениялар деген болот. В любом случае төлөбөсөк машина лизинговый компания условияларын коюп алып коет. Андай случайлар бизде эми аз го, вот 100 машинадан 1 машина может сондай болушу мүмкүн 1 жылдачы. Вот, но андай ситуация в априори бар да, ошону учитывать этишибиз керек. Вот, и ошондой ситуацияларга попал болуп, иштей турган маалда иштебей жүгүрүп ДТПнын аркасынан жүгүрүп жүргөндөн көрө андан көрө юристтер эле кылган бизге оңоюраак болуп көрүндү. И плюс юристтер өздөрүнүн иштерин билишет. Биз өзүбүз жүгүрүп жүргөн убакта, допустим, ошол эле бампер там или крылосуга 150 000 төлөп атса страховой компания. Юристтер өздөрү баса, уже 150 эмес ал жерде 250 болуп эле минимум. Все равно көп чыгарып беришип атат. Өздөрүнүн эми страховойдо тааныштары бар экен, өздөрүнүн эксперттери бар экен, сервистери бар, жанагындай. Поэтому эми клиенттерибизге дагы выгодно болуп атат, бизге дагы оңой болуп атат и убакыт кетпей жатат да. Вот. Но даже мындай системада дагы, вроде как налаженный системада все равно изъяндар болот да. Даже мына азыркы ситуациябызда көрсөтөт, иногда бир ай жүрүп калабыз страховой выплаталарын чыгарабыз депчи, потому что виновный сторонада, допустим, страховкасы левый болуп калышы мүмкүн. А это значит через суд болсо еще дольше болуп. Ошонун аркасынан эми ничего мындай идеальный болбойт экен да, болуп турат экен иногда жумушта. Даже муну машиналарыбыз бир айда чыга турган машиналар уже 2 айда зорго чыкты. Вот и то целая история болуп кетти да, чын айтсамчы. Биз даже клиенттерибизге, 3-4 клиенттерибизге акчаларын кайтарып бердик акыркы күндөрү, потому что уже лизинговый компания бизге бир сөздү айтып, биз аны клиенттерибизге айтып ортодо алдагандай болуп калдык да. И анан уже клиенттерге акчаларын кайтарышып, уже ойлодук эле государственный льгота түгөндү, уже машина чыкпайт деп, булар бизди жөн эле тünүп этишип атат деп. И вот уже даже акчаларды кайтарып бергенден кийин звонок кылып, все, Назар, биякта дагы 11 машина бар. Ушул неделе алып кетсеңер, государственный льгота менен беребиз. Почти ошол эле условияларда деген үчүн дагы кайта звонок кылып, ошол эле клиенттерибиз ушундай болуп атат деп. Азыркы ситуацияда, азыркы моментте азыр 12 машина чыгып атабы. Дагы биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн информация, бир машинабыз дагы бар еще. Бир машинабыз дагы бар. Азыр бир айдын ичинде стоимость машинанын көтөрүлдү рынокто, соответственно, первоначалкасы 200 болуп атканда азыр 230 болуп калды. Ежемесячный платежда почти 900 сомго, 800, ну, короче, 1000 сомго разница болду. Если желающийлер болсо, дагы бир машина азыр готовить этебиз, уже оклейка кылып, учетко коюп, готовы, келип алып кетсеңер болот. Биякта дагы суроо бар экен да. Москва шаары туугандар, кыш келди, күн суук болуп атат, билип атабыз. Бирок биздин фитобочкада дагы деле акция болуп атат. Болгону 700 рубльга фитобочкага олтуруп, андан кийин дагы массажисттин колуна массаж алып кетсеңиз болот. Клиника инсанга сиздерди чакырабыз, келип денеңиздерге кам көрүп кетиңиздер. Машина кабалдар кийинки жылга да чыгат, Хавалдар, на самом деле, именно Хавал уже 5 жылдан бери московский Россиянын рыногында примерно, да, жылына чыгат машиналар. Менин оюмча, азыр будущее все равно Хавал один из самых продаваемых машин болуп калат. Эсиңердеби, азыр биз 2017 жылдары Ренолорду алат элек го, кийин Солярис Риолор келгенде баарыбыз бул что за консерва деп ойлоп, все с осторожностью алып көргөн, бир машинаны, 2 машина алып көрүп, уже карасак, 1-2 айдан кийин эле Рио Солярис самый продаваемый машина болуп калды Россияда. Хавалдар азыр куду ошондой болуп атат да, государственный поддержканы алды, государственный льготаны алды. Машинаны действительно кылышыптыр. Ну, реально, да, вот действительно цена-качество азыр отвечает вот Хавалдыкка, как минимум. Поэтому думаю, то, что будущее Хавал долго будет на рынке, скорее всего. келечегин берсин анда. Assalamu alaikum бардыңарга. Менин эң биринчи айта турган сөзүм силерге Кожо Назар, Тимур чоң ыраазычылык билдирем. Мусафир жерде өзүбүздүн жездештерге, балдарга чоң поддержка кылып, жардам берип, машиналы болуп калганына себеп болуп атасыңар. Алла ыраазы болсун силерден. Чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Ар дайым өнүп, өсүп,
ийгиликке чыга бергиле. Менин бир вопросум азыр ушу Хавалдын F7 азыр биз алып аткан менен мына F7 X дегенде айырмасы кандай болот? И мисалы үчүн F7 X заказ берсе дальнейший ушундай немеде алып берсе болобу лизинговый вариантта? F7X менен F7 разницасы бар, класс автомобили разный болот. Биз эми по всей России азыр иштеп атабыз, любой машинаны алып чыгып беребиз. Реально даже грузовойлорду ham заказ кылышат азыр клиенттерибиз бар да. Просто бул жерде F7 мен сразу айттым го, цена качество деп отвечать этип атат да машинасыга. Плюс государственный льгота именно ушул машинага берилди да. F7X'ке государственный льгота жок. Без льгота понедельниктен, по-моему, баштап F7'дер первоначальный взносу так, минимум 400 миңге барат да, в зависимости от комплектации. То есть ушул эле машиналарга уже 400 миң первоначальный взнос бериш керек болуп калат экен. F7'дин стоимостига карап туруп, если бар да клиенттерибиз, азыр сиздердин араңыздарда ham клиенттерибиз бар, эки клиентибиз. Мен именно максималка алам деп алар кошуп төлөштү да первоначальный взносны, и ежемесячный взносу там 86-дан 96-га чейин разница болуп калды да, реальность да. Өздөрү ыраазы болушуп, жок биз шуну алабыз дешип алышып атат да. Бул жерде клиент всегда прав да биз үчүн. Кааласа айткан машинасын алып бергенге аракет кылабыз. Вот. Но при этом биз өзүбүз сразу айтабыз да, вот выгодный жактары бар болсо, айтып койгонго аракет кылабыз да, то что туугандар, но эми бул жакшы сиздер ойлогонуңуздар, но вот выгодный жагы бар, ойлонуп көргүлө, бир ооз карап көргүлө депчи. А так да, любой машинаны. Азыр F7X канча турат? Ушул жерде эле көрсөк болобу? Кайсы? Но ушул мына моделиби? Нарк моделиби? Ценигин тартып койчу азыр. Канча турат экен ал машина? Вот именно. Особый просьба болду да менин Питерден ошо F7X заказы берсем, ошо мисалы Touch Plus деген бекен комплектация бар. Ошондой заказ берсек алып бере экен. Первоначально кандай, ежемесячный кандай болот, ошону сурап билбей дегенге. Питерге, конечно, азыр бизде любой башка городка, Воронеж, Ростов, Якутия там без разницы, бар жок арзаныраак болуп атат, чем Москвага караганда, потому что страховка башкачараак болуп атат бул жердечи. Плюс канча экен стоимости Тимур машинанын? 3 миллион 200. Соответственно, получается 10% 3 миллион 200-ңүздө 320 сом болду, 320 миң болуп атабы? 320 миң Питерге, я думаю, то, что где-то плюс-минус 350 миңге деп расчет алыш керек машинаны. 350 миңге, и ну здесь ежемесячный платеж бар да. Вот ежемесячный платеж 100 барат деп ойлоймчу. Эми машинанын өзү эле бизде бул жакта F7 2,5 миллион болуп атканда 86 төлөп атпайбызбы, туурабы? Ал жакта и то господдержка менен болуп атат. Ал жакта 3 миллион 200 мен оюмча 100 барып калышы мүмкүн да. Баасы бирдей эле экен, 2 миллион 549 миң экен. Подожди. Жок, бул жерде именно комплектация да болуп атат да. Комплектация там максимальный там за 3 ляма там. Ну да. Там другие расценки болуп атат да. Азыр дагы эле F7 деле вот азыр получается эки машинабыз премиумда болуп атабы, вот ошо максималкасы. Премиумдук вот 86-96 96 миң мен 86 миң мен 10 тысяч разница да. Эми баягы копейкалар санап аткан жокмун, но 10 тысяч это действительно разница да. Бир жылда это 120 тысяч уже разница кылып коюп атат. Биздин лизинговый компания менен биздин таксопартта алынган машиналар официально через банк как положено юридически таза алынган үчүн досрочный погашениялары бар. Досрочно жапсаңыздар, там, допустим, бир жылдан кийин уже досрочный погашение бар, соответственно, ал жакта официальный перерасчет болот. Биздин проценттерибиз жана биринчи жылга полностью саналып туруп, кийин уже андай эмес, допустим, 86 миң төлөнсө, азыр кредитке алсак, 100 миң төлөсөк, 90 миңи процентке кетип, 10 миңи погашенияга кетет го, жана биринчи жылда. Биз 1,5 жылдан кийин досрочно жабайын десек, ошол эле акчаны жабыш керек болуп калат. Невыгодно болот. Азыркы ситуацияда, азыркы моментте бизден алган машиналар равномерно 3 жылга распределение болгон. Соответственно, биз 1 жылдан кийин досрочно жапсак, явно утабыз да, бир 200, 300, 400 миңге чейин. Ооба да, биз жылына жанагы даже обычно каска ОСАГО кылганыбыз эле уже там деньги стоит да, реально кымбат болуп атпайбы? Азыр мына 12 машинага канча 1 миллион 200 төлөп атабыз, просто эле бир эле ОСАГОсы эле там
Туугандар, биз сиздерге дайыма сиздерге ылайыктуу, сиздерге удобный боло турган автомобилдерди тандап, сиздерге ылайыктуу боло турган ценалар менен алып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан сиздерге кандайдыр бир автомобилдер керек болгон болсо, өзүңүздөр издебестен бизге айтсаңыздар, F7X'ти делечи биз баасын запрос берип алып бергенге даярбыз. Ошондуктан биринчи бизге кайрылыңыздар, биз анан кийин сиздерге эсебин кылып алып бере алабыз. Кайсыл машина керек болгон болсо, Кожо Назардын номери көрсөтүлгөн болот. Ошо менен байланышып бериңиздер. Кожо Назар жооп бербейт деп көп кайрыласыздар. Конечно, адамга канча адам кайрылып атат. Андыктан капа болбостон, телефонду албай калсак, WhatsAppка жазып же кайрадан чалып 5 жолу чалсаңыз да чалып өзүңүздүн сурооңузду берип, ушул байкелер сыяктуу эле машина алып калыңыздар, сиздерге да каалайбыз. Мына берде деле байкелер бар, бизге капа болуп, телефонуңарды албайсыңар деп сөккөн байкелерибиз бар, бирок биз итоги колубуздан келишинче кылып келип, бүгүн машинелик кылып отурабыз. Андыктан сиздерге да каалайбыз. Биз менен бирге болуп, көңүлтүр экрандан алыстабай туруңуздар, машинелерди сырттан чыгып көргүзөбүз. Азыр да 1 секунд, 1 минут Да, болуп, давай. именно ошол трубканы ала албай калган момент. Просто азыр мен өзүм ооруп жатып калдым, где-то бир 7 күнгө ооруп жатып калып, трубканы действительно ала албай калдым. Андан кийин больницадан чыгып эле сразу командировкага кетип, жолдо тоже связь болуп болбой, действительно почти на 2 недели выпали, да, бир 15 күн кыйыныраак болуп калдычы связьга чыгыштагы, потому что жолдо болуп калып. Вот, но в любом случае биз всегда суранабыз, биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы бир жолу айтып атам. Эгерде биз трубканы ала албай калсак, голосовой кылып WhatsApp'тан жөнөтсөңүздөр, эң оңой нерсе, вот голосовойду оңой угсакан болот. Мен обязательно даже клиенттерибиз бар, 5 күндөн кийин отвечать эткен, потому что отуруп алып убакыт формалда баары отвечать эткенге аракет кылабыз. Вот. Ошо азыр бу жактан бүтүрүп, оклейкага алып барабызбы? Дальше уже видеону оклейканы шиномонтажга барып, кийин оклейкага барганда көрсөтөбүз. Чоң рахмат. Урматтуу такси тармагында эмгектенген мекендештер, мен сиздерге Таксопарк Дружбаны сунуштап кетмекчимин. Таксопарк Дружбанын өзгөчөлүктөрү сиздерге путевой листти бекер берүүгө даяр. Эгер сиз биздин паркта иштесеңиз, анда путевой листти бекер алып колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жана ошондой эле парктын проценти болгону 2,5% туугандар. Мынаки достор, машиналарды буйруса алып чыктык. 12 автомобиль. Чо, братан, кандай экен машина? Машалла, сонун машинечи. Да, жактуу. Буйруса эми жакшылыктарга айдагыла, брат. Жама аман эсен кутулуп алгыла машинаңар. Күлүп кут болсун. Алла разы болсун, чоң рахмат. Достор, туугандар, мынаки монтаж кылып, буйруса зимний резиналар салып, азыр бир нече убакыттан кийин оклейкага алып барабыз, эртең ГАИге алып барып, белый, желтый, серый кылып машинаны лицензияга тапшырабыз. Кудай кааласа, бир жумадан кийин ишке чыгып Комфорт плюс айдап калышат буйруса. Достор, дагы ошондой эле бизде сонун жаңылык болуп жатат. 4 январдан 19 январга чейин Умра сапарына даярданып атабыз. Мынакей азыр өзүбүздүн паспорттарыбызды ксерокопиядан өткөрүп, визага даярдап атабыз. Эгер сиздер дагы ниет кылып жүргөн болсоңуздар Умрага биз менен чогуу барып калсаңыздар болот. Орундар бар. Москва шаарынан учуп чыгабыз, кайра Москва шаарына учуп келебиз. 4 январдан 19 январга чейин 15 күндүк сапар, туугандар. Турдун баасы Кыргызстандын гражданине болсоңуз 120 000, ал эми Россия гражданине болсоңуз 105 000 болот, тууган. Балким Аллах таалам насип этип чогуу барып калабыз. Эгер сиздерге кызык болгон болсо, дагы төмөндө номер калтырам, ошо менен байланышыңыздар. Ассаламу алейкум. Туугандар, андан кийин машиналарды мындай оклейка кылып, буйруса эртең ГАИге алып барып оформление кылабыз. Андан кийин лицензияга подавать этебиз. Буйруса. Достор, мынакей машиналарды ээлерине берип атабыз, буйруса. ГАИде оформление кылып. Урматтуу достор, мынакей өзүңүздөр көргөндөй машиналарды алып чыгып, оформление кылып, номерлерин тагып, лицензияга подавать этип койдук. Машина дагы бир жолу эскертип кетейин. Хавал F7 автоунаасы Яндексте Комфорт плюс услугасын аткара алат. Буйруса эми мекендештерибиз жакшы иштеп, машиналарды өздөрүнө чыгарып алат деген жакшы ниеттебиз. Жаңы жыл болуп калды, туугандар. Буйруса
жаңы жылдын январьдын 10-унан кийин дагы автоунааларды алып чыгып берүүгө сиздерге даярбыз. Ага чейин заявкаларды алып аракет кыла беребиз. Кимде вопрос болсо машиналар менен бизге кайрылгыла. Колубуздан келсе сиздер менен кызматташууга даярбыз. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздер биздерди колдосоңуздар, бийиктикке чогуу жетебиз. Ассаламу алейкум.